Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2024 жылкы иш планына ылайык Аламедин дарыясынын жээктерин бекемдөө жана тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Максаты селдин кесепеттерин жоюу жана анын алдын алуу. Дарыянын жээктери оңдолгондон кийин суунун нугу тереңдеп, азыркы учурда 300 метрден ашуун жер бекемделди. Дарыя жээктеринин бузулушу калк жашаган конуштарга кедергиси тийгендиктен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Октябрь райондук башкармалыгынын кызматкерлери мезгил менен көзөмөл кылышып, кооптуу аймактарды аныктап турат. Октябрь район аймагында 15 кооптуу тилке бар. Ошолордун эң кооптуу деп 2024 ушул жерде аныкталган. Бул иш-чаралардын жыйынтыгы менен болжол менен 240 чарчы метр тазаланат. 5 турак үй жана Аламедин дарыясынан төмөн жайгашкан бир нече көп кабаттуу үйлөр корголот. Жээктерди бекемдөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бир даана оор инженердик техникалар жана кызматкерлер тартылган. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Аламедин дарыясын бойлой жайгашкан Куттубаев көчөсүндөгү үйлөр жана ички жолдор суу каптоо коркунучунан толук сакталат. Катуу жааган жамгырдын кесепетинен суу катуу ылдамдыкта келет. Ошонун баягы суунун катуу ылдамдыгын токтотконго аракет кылып жатабыз. Бул жерде спецтехника бир экскаватор жана 2 самосвал иштеп атат Хоо үлгүсүндө. Жалпысынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги 40тан ашык объектини капиталдык курулуш объектилеринин тизмесине киргизген. Анда коргоочу курулмаларды куруу, жээкти коргоо жана башка иштер аткарылат. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына турак жайларды, административдик маданий имараттарды, жолдорду, көпүрөлөрдү жана башка объектилерди суу каптоо коркунучун жоюу боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүүнү сунуштады. Сайрагүл Полотова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЭлТР, Бишкек.